Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vessalamu ala Rasulillah. Sözümdü ırayımdı Cenab-ı Gurker ulu jaratkandan atı menen baştayım. Jaratkanга maqtolordu, alqolordu aytu menen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e da salam salavatlardı joldayım. Andan soň urmatly bizdin Nasihat radiosunun ugarmandary, şonday ele Marwa telekanalynın göränmandary, barıňızdarga tarbiýa saatynan sizlerge salam joldop, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Urmatly bizdin görärmandar, jana ugarmandar, jana jalpy kalaýyk jurt sizlerge bugün tarbiýa saatynda azyn olak söz kılganga biz üy bülödögü zombuluk tegereginde söz kılmakçыбыз. Emdi için men bul temany aldım. Sebebi degende üy bülö bul qoomdun eň algaçky paýdawaly, al paýdawal beken bolmoýunça qoom beken bola albayt. Al paýdawal alsızdagan sayın mamleket alsızdayt. Al paýdawal özün sapatyn jogotkon sayın uluttun dagı sapatı azayıp barat. Andyktan geliňizler mana oşol üy bülödögü zombuluk tegereginde söz kılardan aldın. Men sizlerge geçegele Türkiýadagy bolup ötkön çoň zilzaladan alıngan kebirki sabaklarga toktolgum gelip turat. Bul tuuralı sizlerde dagı malumat bar. Sizlerdegi bar malumat jetiştүү ekendigine karabastan, je bolsa mana oşol okuyalar tuuralı sizlerde malumat bar ekendigine karabastan men dagı ele bir iret toktolgum gelip turat. Sebebi degende bul jerde bul degele uşul jalpy okuya, jalpy ошол aytaylık sınoo, ошол жер титирөөсү, элге келген кыйынчылык, мындай бир азап тозоктун барысы бул бизге жалпысынан сабак болуш керек. Ал жер титирөөнүн өзү эле эмес, ошол жер титирөөгө коштолгон нерселердин барысы бизге сабак болсун демекчимин. Эмне үчүн дегенде жер титирөө бул бир эле түрк элинин, түрк мамлекетинин başına түшкөн суноо болгон жок, балким бул жалпы инсанияттын башындагы суноо болду. Бул жөн гана түрк мамлекетинин жарандарына, түрк элдерине болгон сабак болгон жок, бул жалпыбызга сабак болду. Ал жерде эч ким карап турган жок. Бардык мамлекеттер өздөрүнүн колунан келген жардамын сунуп, колдоосун көрсөтүп, эч бир болбоду дегенде жөн отурбастан өзүнүн бата дуасы менен жакшылык каалап өздөрүнүн инсандык колун сунушту. Бирок ошол учурда эле тескерисинче аны табалап, анын үстүнөн мыскылдап, аны ар кандай шылдыңга алгандар да болгон жок. Буларды мен айтат элем, булар адамдык касиеттин сыртында калган байкуштар. Кыргызда койдагы аксагы менен жүз дегендей, ошо арабыздагы ошондой бир абийирсиздер менен, ошондой бир уятсыздар менен, ошондой бир акылсыздар менен анан кийин биз эмне адам болуп жүрөт экенбиз. Келиңиздер эми мына ошол жер тербенүү же болбосо жер титирөөдөгү болгон окуянын сабактарына келсек, албетте жер титирөө өзүнчө бир сабак, өзүнчө бир бүгүнкү күнгө чейин кайталанып туруусу. Ал эмес бизде бүгүнкү түштүк аймагында Жалал Абадда, Ошто бүгүн эртең менен дагы ошондой бир жер кыймылдады деген маалыматтар келип атат. Дегеле өзү жер кимге таандык дегенде биз билишибиз керек. Жер өзүнүн кожоюнуна таандык. Жер биздики деп айтабыз. Ал мындай формально айтылган сөз. Ал ушул аймак мага карайт, ушул тегерек мага карайт, ушул тегерек мага баш ийет деп сүйлөгөнүбүз менен, бирок ошол аймак, ошол тегеректин өкүмү кайра эле улуу жараткандын өзүндө калат, урматтуу бир тууганым. Мына ошол учурда биз билишибиз керек, мына биз басып жүргөн, биз жашап жүргөн, биз багынтырдык, же болбосо биз баш ийдирдик деген жер бизге баш ийбейт. Ал өзүнүн кожоюнуна баш ийет, улуу жараткан Алла Таала субханаху ва тааляга баш ийет. Мына ошол жер титирөөнүн өзү бул биринчи эле жолу болуп атабы десек, жок, бул буга чейин деле болуп келген. Ушу менен бүттүбү десек, жок, мындан кийин деле боло берет. Бирок бул титирөөлөрдүн бардыгы
чыныгы титирөөгө салыштырмалуу, ал кыяматтагы жердин кыймылына салыштырмалуу бул эч нерсе эмес. Бул ооба туура кээ бир учурда адамдардын курмандыгы менен коштолот, канча мал дүйнөнүн жок болуусу менен коштолот. Бирок анын артында бир чоң эмнелер, сабактар келет экен. Баягы жаны Алла Таалам жанын сактап калгандар үчүн чоң сабактарды берет экен. Алардын эң бир чоңу мына кечеги чоң жер титиреп, жер кыймылдап кыйроого учураган Туркияда бир канча шаарларында кулаган үйлөрдүн алдында чоң тамдын түбүндө калып кеткен адамдардын тирүү чыгуусу. Ал жерде биз буга чейин айтып келген элек, адам 3 күнгө чейин жашайт, суусуз, тамаксыз жаткызып койсоң ошентип жаткан жеринден жан берет деп айтып келгенбиз. Көрсө адам ошондой бир коркунучтун алдында, ошондой бир шарты жок жерде, ошондой бир кысылган эки таштын ортосунда, ошондой бир коркунуч аркылуу коштолгон абалда дагы 12 күнгө чейин жашагандыгына биз эмне кылып атабыз, бүгүн күбө болуп көрүп атабыз. Алардын ичинде ар кандай укмуштуудай болгон сабактар келип атат бизге. Алардын арасында мени аябай катуу ойлондурганы, бир эненин келип ошол казгыч адистердин жанына келип, айнанайындарым, силер жардам бергиле, ушул силер таштап кетип аткан үйдүн алдында менин балдарым калды, ушул балдарымды чыгарып сактап бергиле деп күйпөлөктөп, жалбарып келип, ошол эненин айткан сөзүнө макул болуп, ал казгычтар, адистер келип казып, ошол жерде 2 жаш баланы, өспүрүм баланы тирүү таап чыгышат дагы. Баланын таап чыккандан кийин апасына сүйүнчүлөп коелук деп караса, жанагы жалдарап келген, суранып келген апаны таппай калышат, тегеректи карап. Ким эле жанагы силердин апаңар каяка кетти? Апаңар келип сурангандан биз таптык элек десе, кайсыл апабыз? Биздин апабыз 4 жыл мурда кайтыш болгон эле деген сөздү айтышат. Мына ошол нерседен бүгүнкү күнгө чейин айтып келишет. Ошол бүгүнкү чейин ошол аялды издеп келатышат. Ол аялды издеп таппай атышат. Ачындап келген учурда бул ошол эненин балдарына болгон неси боорукерлигинен, эненин балдарынын аркасынан о дүйнө кеткен болсо дагы, балдардын аркасынан ошондой бир кыжаалатта экендигин Алла Таала субханала таала ошондой кылып туруп, өзүнүн периштесин жиберип, ошол периштесин апанын сүрөтүндө жиберип, Кудай Таалам мына ушундай эмне бир укмуштуудай бир мужизаларды, таң калыштуу окуяларды жасатып атат. Мына ушулардын ичинде дагы мени таң калтырганы, мен бүгүн эмнеге үй бүлөк зомбулугу деген теманы көтөрүп атам, себеби дегенде бүгүнкү күндө коомчулугубуз бир чоң дартка мындайча айтканда батып баратат, дартка кабылып калды. Ал дарт эмне дегенде үй бүлө ичиндеги зомбулук. Үй бүлө зомбулугу бул кайсы бир коомдо жокпу десек, жок, ар бир коомдо бар, бирок ошол коомдун жалпы абалына жараша ал деңгээл алат. Анын зомбулуктун деңгээли коомдогу болгон жалпы абалга жараша, ал коомдогу кайсыл абалга, коомдогу болгон таалим тарбиянын, окутуунун, билимдин, анан эң негизгиси диндин деңгээлине жараша. Эгерде дин кайсы бир жерде жакшы калыптанган болсо, ал жерде бул арсат көрсөткүч бир аз төмөнүрөөк болот. Эгерде ошол жердеги болгон дин түшүнүгү тайыздаган сайын мунун көлөмү эмне болуп барат, чоңоюп барат. Кээ бир адамдар сурашы мүмкүн, дин бар жерде тапток жоюлуп кетиши мүмкүн эмеспи деп. Толук жоюлуп кетиши мүмкүн эмес. Себеби дегенде дин дагы бул кадимки окутуулардын бири. Болгондо да бул улуу жараткандан келген окутуу болгондуктан мен айтып атам, баса белгилеп, ушул дин гана жардам бере алат. Дин гана жардам бере алат. Эмне үчүн дегенде, улуу жараткандын мыйзамынан өткөн мыйзам жок. Улуу жараткандын көсөмдүгүнөн өткөн көсөм эч ким жок. Улуу жараткандын билгенинен билүүчүрөөк эч ким жок. Улуу жараткан ар бирибиздин сезимибизди, ой толгообузду, көкүрөгүбүздүн төркү бурчунда эмне жаткандыгын улуу жараткан өзү гана билет. Андан башка эч ким билбейт. Инсан эмнени каалайт, эмнени жасагысы келип атат, эмнеге барат. Эгерде ал кайсы бир ишти жасабай койсо, аны эмне күтүп турат, кайсы бир ишти жасаган болсо, аны эмне күтүп турат, ушунун баарын билген улуу жараткан. Андыктан биз улуу жараткандан көрсөтмөсүнө бекем болсок гана биз коомдо мына ушундай көйгөйлөрдүн алдын ала алышыбыз мүмкүн. Бирок жанагындай батыштан келген укук деген кыйкыргандар, алар эчтеке кыла албайт.
алар укук деген сөздөн башка эч нерсе кыла албайт. Ал укукту колуна карматып койгон учурда дагы ошол укуктун артында бүгүн мына Бишкекте 5-микрорайонда болгон окуяны мен сиздерге мына ошол негизги себеп ушул болуп отурат. Бүгүнкү программаны даярдоодо дагы негизги себеп ошол. Себеби дегенде биз адамдарга билим бердик, биз адамдарга чин бердик, титул бердик, аталыш бердик, даңк бердик, айлык бердик, пособие бердик, мактоо баракчасын бердик, диплом бердик. Бербеген эчтеке калган жок. А бирок динди берген жокпуз дагы, кесепети ушул. Мына кесепети ушул. Себеби дегенде 5-микрорайонда болгон окуяда кадимки деле элдин көзүнө көрүнгөн, элдин арасында эл жетпей жүргөн мансаптарга чейин өзүнүн кандидатурасын сунуштаган, ал жерде бир канча добуштарга ээ болгон, бир канча мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон, кылган кылмышынан кийин аны мактап жатып калышты баарысы. Мен чындап келген учурда бул маселени мындай айтканда чынтөгүнүн билбесем дагы, бирок болуп өткөн окуядан кийин мына ушул бир гана биз угуп калган кайгылуу окуянын өзү эмес, балким коомчулукта угулуп келген, жаңылык барактарында кайталанып чыгып келген, алыс жакындын оозунан айтылып келген кейиштүү окуялардын артынан мен айтат элем, бүгүн биздин коомубуз дартка чалдыкты. Ал кайсыл дарт дегенде, ал дарт ал кадимки адамдын денесине жабышкан дарттай болуп биздин коомубузду ошол аялдарга болгон күч колдонуу, жаш балдарга болгон күч колдонуу, аларда керек болсо жөн гана аларды басынтпастан, жөн гана алардын укугуна шек келтирбестен, абийирине шек келтирбестен, балким аларды жашоо менен коштоштуруп, алардын жанын сууруп алганга чейинки барган мындай бир кейиштүү окуялар катталып келет. Кейиштүү оокат, кейиштүү көрүнүш, кейиштүү абал. Көпчүлүк бүгүнкү күндө өздөрүнө суроо берип, канткенде ушул нерсе токтойт деп суроо берип жүрүшөт, мен билип сезип турам. Көпчүлүк адамдар бул нерсени эл чогула калган жерде дагы эми ушинтип жашай беребизби, моюн сунуп ушул нерсеге дешет. Мен айтат элем, жок урматтуу бир тууганым, үмүтсүздүк шайтандан. Үмүтсүздүккө барбайлык. Биздин коом ооруга чалдыгып калган болсо, бул оорунун алдын алууга келгенде эң ишеничтүү жана туура кадам бар. Ал эмне дегенде, улуу жаратканга кайталык. Улуу жаратканга кайталык, барыбыз тобо кылалык. Эмнесине тобо кылышыбыз керек? Мына ошол өзүбүздө кеткен пендечилик ордубузга тобо кылышыбыз керек. Буга мисал эмне дегенде, мына ошол Туркиядагы болгон зилзаладан канчалаган адамдар ошол жерден соо чыккандан кийин өзүнүн өмүрүнө ошол жердеги таштын астына кымчылып жатып, ал жерде эмне өздөрүнө чечим чыгарып, бул канчалык бул адамдын жашоосу кымбат экендигин, адам үчүн эмне маанилүү экендигин, адам үчүн өз жаратканын астындагы болгон өкүмдөргө, буйруктарга баш ийүү менен анын ал деген сөз Кудайдын мыйзам менен жашоо канчалык зарыл экендигин туюп чыккандар, мен эми бул жакта калган жашоомду толук Кудай үчүн арнаганга чечим чыгардым деп айтып атышат. Мына ошол окуялардын арасындагы бир көрүнүш менен мына ошол биздин 5-микрорайондагы көрүнүштү салыштыргым келип атат. Бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр, Кудай Таала бизге чоң сыноо берген жок. Кудай Таала бизде ошондой өзүбүз салган үйүбүздүн алдында калтырып койгон жок. Бизге апааттуу бир от жиберип, же суу жиберип, же бир дагы бир оору жиберип бизди катуу сынаган жок. Андыктан биз Кудай Тааладан сыноо келбегендиктен, биз Кудай Таала биздин колубузга берип койгон жакшылыкка куфурлук кылып атабыз. Куфрун не'ма деп коет шариатта. Бул деген сөз Кудай Таала сага берип койгон жакшылыкка сен кайра жамандык менен жооп бересиң. Ал эмне дегенде, балалуу, чакалуу, аялдуу, алардын үй жайы бар, аларды түндөсү келип, ишигин жаап алып туруп, анан аларга зомбулук көрсөтүп баштайт Кыргызстанда. Анан кийин ал болгондо дагы мыкачылык менен эки баланын алдында апасын союп салат, айтууларга караганда албетте. Андан кийин ал жерде көрүнүшкө чыдабаган
бойго жетип калган кыз айнектен секирип түшүп кетет 5-кабаттан. Ал түшкөндөн кийин шөөрү менен жан берет. Жан берген кызды анан ал чуркап түшөт дагы. Анан жерден бир кап картошканы моюнга илгендей аны илип алып туруп, анан кайра үйүнө кирип туруп, ал сыртта түшүп кетип өлүп калган аз келгенсип, аны дагы бычак менен союп өлтүрүп, жанында турган кичинекей баланы өз колу менен муундурат. Бул эмне деген акмакчылык, эмне болгон зөөкүрчүлүк, эмне болгон ыймансыздык, эмне болгон капырдык бул? Мындан өткөн капырдык бар беле? Мындан өткөн жакшылыкка болгон капырдык бар беле жер бетинде десек, урматтуу жамаат, бул Кыргызстанда мына ушул болуп атат. Ал эми Туркиядачы десек, Туркияда мына ошентип Кудай Таала аларга шымо бергенден кийин жердин алдында, ошондой кабаттуу үйлөрдүн урандысынын алдында бир үй бүлө жубу өзүнүн баласы менен ошол жерде тирүү калып калат. Ошол баланы сактап калыш үчүн эне болгон күчүн, болгон аракетин жасап, көкүрөк сүтүн байкуш бир күн сорот, 2 күн сорот, эне эчтеке жебегенден кийин энеден дагы эчтеке чыкпай калат экен. Ал наристе эмне кыйкырып баштаган мезгилде биз өзүбүздүн оозубуздагы шилекейибизди чогултуп бере баштадык дейт кызыбызга. Мына ошол наристебизге дейт. Оозубуздагы наристе шилекейибизди берип акырында ошо шилекейибиз дагы жетпей калды дейт. Алымсынбай калды дейт. Акырында анан кийин биз колубузду кесип, ошол колубуздан аккан канды бере баштадык дейт. Бирок эми тагдыр экен, биз эмне тагдырга таслим болдук, тагдырга баш ийдик ошол жерде. Кызыбызды, ошо наристебизди көз алыбызда карап туруп узаттык ошол жерде дейт. Мына ушул жерде көрүнүшкө токтогом келет, урматтуу угармандар, урматтуу биздин көрөрмандар. Мен токтолгом келген маселе, качан эле Кудай Таала башыбызга бир оор кайгы берген учурда анан адам болушубуз керек беле? Же ага чейин адам болуп калуу мүмкүнчүлүгү барбы бизде? Албетте бизде мүмкүнчүлүк бар болчу. Бүгүн азыр бар бизде адам болуп калууга, адам болуп кайтууга, улуу жаратканга карап. Кайтууга мүмкүнчүлүк бар бүгүн. Ооба туура, биз пендебиз, бизде катачылык бар. Үй бүлөлүк маселебизде, достордун ортосунда, коллективде, айтайлык тууган уруктун ортосунда туура катачылыгыбыз бар. Бирок ал катачылык бул сизге коюлган чекит эмес, сиздин жашооңузга коюлган акыркы өкүм эмес. Ал маселени биз кечирим суроо менен, ошол маселенедеги болгон катачылыгым бар болсо, ошол катачылыкты моюндоо менен, кайсы бирөөнүн катачылыгы бар болсо, ал катачылыкты кечирүү менен биз эмне кылсак болот эле? Бул көйгөйдөн чыксак болот эле. Эмне үчүн кичинекей бир адамдар ортосунда болгон адамдык мамиледеги катачылыктардын артынан кайсы бирөөнүн жанын алууга укук берди эле бизге? Ким укук берди эле ушундай нерсеге? Кудай Таала эч кимге укук берген эмес андай жан алууга. Өзүнөн башка эч ким укугу жок адамдын жанын алууга. Эч кимдин укугу жок. Ал ким болуп кетпесин? Кандай болуп кетпесин? Андыктан урматтуу жамаат, мына ушул жерде карабайсызбы? Эгерде адам мына ошол колуна келген жакшылыкты сактап калууга келген учурда өзүнүн канын берип болсо дагы, өзүнүн жанын берип болсо дагы не сактап калууга аракет кылат экен. Качан Кудай Тааланын жакшылыгынын үстүндө балкып, чалкып жүргөн адам, мына ошол мезгилде анын жакшылык канча, кыргызда айтат эмеспи? Колдо бар алтындын баркы жок деп. Колдо бар алтындын баркы жоктугуна мына ушул айкын далил болуп олтурат. Андыктан урматтуу жамаат, биз мен толук ишенем ошол жерде, эгерде атага же энеге, жанагы дуал астында, үй астында калган ата энеге, жупка, эгерде Кудай Тааладан мүмкүнчүлүк келип, балаңды сактап калганга азыр жаныңды берсең, мен алмаштырып алып кетем десе, ошондо экөө тең даяр эле да. Бирок ошондой шанс берилбеди аларга. Жанды алмаштырып бергенге эч кандай мүмкүнчүлүк табылбай калды. Андай сунушту бергенге эч нерсе, эч бир жол ачылбай калды. Алар ошол жерде аргасыз Кудай Тааладан сурап, эми Кудай Таала эми өзүң бизди сактаган, эгерде сен балабызды азыр алып кетсең, мындан кийин дагы бир башка бала бергенге өзүң кадырсың деп эмне кылды? Биз ошол нерсеге шүгүр кылдык дейт. Биз ушул тагдырыбызга ыраазыбыз деп атышат. Ошончолук оор абалда дагы, ошончолук чоң сыноодон дагы
Кудай Таала өз ырайым менен сактап калгандан кийин алар шүгүр айтуу менен ошол баласын, ошол наристесин өз колу менен узатып о дүйнөгө. Бирок ошого дагы мен ыраазымын деп атат. Агантип Кыргызстандагы абалды биз ыраазычылык катары айтабыз. Ал кайсы бир жерде кызматта иштейт экен, ал кайсы бир жерде эл тааныган адам экен, ал кайсы бир жерде өзүнүн тегерегинде кээ бирки адамдардын мактоосуна татыктуу адам экен. Агантип анан кийин үй бүлөнүн ичине киргенден кийин башкача адамга анын маскасы чечилип, башка адамга айланып калды. Эмнеге мындай? Көрсөм мындай көйгөй бизде абдан чоң экен. Бакыт Ордосу үй бүлөлүк балалыктарды чыңдоо борбору мына кыска аралыктын ичинде иштеп келип, коомдогу болгон үй бүлө көйгөйүн чындап эле биз эмне байкап, сезип да калдык. Мына ошол нерсени жетектеп келаткан жетекчи катары мен сиздерге айтайын, урматтуу жамаат, урматтуу калайык калк, биз эсибиз барда этегибизди жаппасак, абалыбыз оор. Эсибиз барда этегибизди жабайлык, урматтуу жамаат. Балдарыбызды турмушка даярдайлык. Биринчи балдарды турмушка даярдайлык. Биз балдарыбызды даярдадык, аскерге даярдадык, окууга даярдадык, жумушка даярдадык, Россияга даярдадык, Америкага даярдадык, тилге даярдадык. Койчу, даярдабаган нерсебиз калбады. А вот үй бүлөгө келген учурда даярдабайт экенбиз. Аз ойлойт экенбиз, үй бүлө эми үй бүлөнүн ичинде жүргөндөн кийин эми ошол нерсени үйрөнүп алды дейт экенбиз. Ал үй бүлөнүн ичинде жүргөн мезгилде эмнесин үйрөндү? Ал каяктан үйрөндү аялга кантип мамиле кылганды? Ал каяктан үйрөндү балага тарбия бергенди? Ал каяктан үйрөндү бир абал түзүлүп калса, кайсы бир кырдаал түзүлүп калса, ошол кырдаалдан чыгып кетүү жолун каяктан үйрөндү? Бизде бир эле жол бар экен. Энең дурайын деп сөгүп туруп, аялын уруп төпөштөп койсо жакшынакай отуруп калыш керек экен. Эркек болсо өзү каалагандай тайраңдап, сайраңдап, каалаган жерде жүрүш керек экен. Эң зээнди кейиткен нерсе дагы кээ биркилери уялбастан эркек болуп туруп, өзүнүн аялынын иштеген айлыгын иштеген жерине барып алып туруп, анан аялына эчтеке бербей кетип калган акмактар бар экен. Эркек сөрөйлөр бар экен. Анан ушундай үй бүлөдө зомбулук жок деп айта алабызбы? Канчалаган аялдар балдары 3-4 баласы менен ажырашып кеттим дейт, ажырашканы турам дейт, жашабам, жошом болбой калды дейт, же тамагыма карабайт дейт, же кийимиме карабайт дейт, же көңүлүмө карабайт дейт, же келип маңдайыма сүйлөбөйт дейт. Керейли кечке сүйлөшкөнүн телефондон өзү менен да сүйлөшпөйт, телефон аркылуу башка бирөөлөр менен сүйлөшөт дейт. Болгондо дагы башка бирөөлөр менен ачык сүйлөшөт дейт. Мен сени жакшы көрөм, мен сага ашык болуп калдым. Итибай, эгерде сенин ашыктыгың болуп калса, сен эмне үчүн аялыңа угузасың ошол нерсе? Эмне үчүн аялыңа көрсөтөсүң? Сенин сезимиң сени менен калып кете бербейби? Сен аны карабай койгонуң бир азап болсо, ошондой болгон итибайлыгыңды көрсөтүп экинчи жолу азаптап атасың. Бул болгону азыр моралдык биз эмне зомбулуктарды айтып атабыз. Анын чындап эле анын денесине келтирген зулумдугу, анын сезимине келтирген зулумдугу, анын аброюна келтирген зулумдугуна келген учурда толуп аткан көйгөйлөр көп. Келиңиздер, ислам өзү эмне дейт? Динибизде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, чындап келген учурда бул үй бүлө маселесине тиешелүү, үй бүлөнүн эркектин үй бүлөсү астында келген, аялынын астында келген, баласынын астында келген жоопкерчиликине тиешелүү жүздөгөн аяттар айтылат Куранда. Мен сиздерге кыскачасына келтирип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бир ушундай бардык маанилерди өзүнө чыйнап алган хадисин айткым келет. Бул деген хадис куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Баарыңар жоопкерсиңер. Баарыңар жоопкерсиңер, баарыңар силердин силердин карамагыңарга кирген ар бир нерсеге жооптуусуңар дейт. Жооп берүүгө милдеттүүсүңөр. Ал деген сөз эркек үйлөнгөндөн кийин, ал эмнеге жоопкер десек, үйлөнгөндөн кийин аялына жоопкер. Кайсыл жагынан жоопкер? Ал жөн эле баягыдай аялың ким десе анан ошол аялым деп айтып койгонго, же болбосо мен күйөөсү болом деп койгонго эле ошол суроого жооп берип коюш үчүн күйөө болуп жүрөсүңбү десек жок. Сен ал жерде шариаттын алдындагы болгон, же болбосо улуу жараткан алдындагы болгон чоң антты берип, мен бул өмүр бою аялдыкка кабыл кылдым деп алгансың. Кабыл кылгансың.
Эмнесин анын аял турган аялдын өзүн эле кабыл кылган жоксуң? Сен ошол аялга тиешелүү болгон анын азыгын, ашын, кийимин, ден соолугун, билимин, адебин, ахлагын, уятын, абийирин, намысын, анын азабын, тозогун барысын мойнуңа алгансың. Ошондон эле эркек болосуң, ага чейин сен эркек эмессиң. Эгерде сен ошол нерсени кыла албасаң, башка эркектигин кереги жок. Ал айванда дагы бар ошол нерсе. Сен эркекмин деп көрсөткүң келген нерсе айванда дагы бар. Эшекте дагы бар. А бирок билип койгун, бирок эшекте жанагы нерселер жок. Өзүнүн ургачысын коргобогон, өзүнүн ургачысын кызганбаган, өзүнүн ургачысын тойгозбогон, өзүнүн ургачысын коргобогон, өзүнүн ургачысын мындай мээрин төкпөгөн эшек болот ушул. Бүгүнкү күндөгү жоопкерчиликке келген учурда тескерисинче эркектердин ролуна аялдар өтүп калгандай. Чуркап жүргөн, базарда жүргөн деле аял. Ош базарга барсаң, жалаң аял отурат. Дордойго барсаң, жалаң аял отурат. Кайсыл дүкөнгө кирбе, жалаң аял отурат. Эмне эркектер калган эмеспи бизде? Эмне эркектер бутун асманга илип коюп эле жатыш керек беле? Уялбайсыңарбы? Мына ушул себептен анан зомбулук чыгып атат. Эмнеге себеп дегенде аялдын табияты ал нерсе үчүн жаралган эмес. Аял көчөдө иштеш үчүн жаралган эмес. Аял көчөлөп жүрүп оокат тапканга жаралган эмес. Аял башка бирөөнүн астында көз каранды болуп, жашын төгүп, аны астында кордолуп иштегенге жаралган эмес. Анан ал чыдабай үйгө келет да, анан сенин үйүңдөгү болгон басымыңга да чыдабастан анан ортодон эмне чыгат? Келишпестик чыгат. А келишпестик пайда болгон жерде ким утук менен ким утукка ээ болот десек, бул жерде кимдин күчү көп болсо ошол утукка ээ болот. 4 дубал, баары жабык. Мына 5-микрорайонда болгон окуя ошол. Күлүчү колунда, ичинен кирип жаап алат. Билегинде күчү бар. Байкуш тиги сен эмне кылса дагы анын күчү жетпейт. Мына 3 жыл мурда, 4 жыл мурда болгон окуя. Мына Акунбаев көчөсүндө ошондой болуп зомбулук кыла бергенден аял ошол күйөөсү уктап аткан мезгилде келип балталап салган. А бул эмнеден чыкты? Жөндөн жөн эле ал бизде вампирлер пайда болду. Жок, вампирлерди өзүбүз жасап атабыз. Ошондой баш кескичтерди, ошондой зөөкүрлөрдү өзүбүз колубуз менен жасап атабыз. Качан бул акыбал оңдолот дегенде, качан эркектер оңолгондо, качан эркектер жоопкерчилигин алганда, качан өзүнүн чыныгы жоопкерчилигин аркалаганда, анан бул көйгөй эмне болот? Чечилет. Эгерде эркек күчтүү болсо, эгерде эркек катуу болсо, эгерде эркек өзүнүн милдетин так аткарган болсо, аял бир кадам ары кете албайт. Айтып коеюн, аял бир кадам ары кете албайт. Эгерде кеткен болсо, ал акылсыз катын. Ал өзү билет анын тагдырын. Бирок бүгүнкүдөй болгон кордолуп аткан, зордолуп аткан, бүгүнкү күндө көз жашы агып, кимге айтаарын билбей жүргөн аялдардагы үй бүлө ичиндеги ыйы бүгүнкү күндө барысы эркектердин колунан бүтүп атат. Үй бүлө ичиндеги кордукка келген учурда кээ бирде мына ушул маселе бир эле жактуу кылып айтпайын, бул маселеде бүгүнкү күндө кээ бир үй бүлөлөрдө эркектер да кордолуп калып атат. Себеби дегенде ушундай бир заманга келдик, кичине бир тыйын кармап калган болсо, ошол тыйын кармаган тыйыны үчүн аялдар келип туруп күйөөлөрүн кордогонго өтүп алышты. Эмне болгон акмактык бул? Сен ошо кармаган 5-10 тыйының өйдөбү, сенин күйөөңөн дагы. Ошо иштеп таап келген оокатыңды өйдө көрүп атасыңбы? Сен эгерде ошону менен өйдө деп санасаң, сен чыкпай эле кой ал жака. Сен сабыр кыл ошо күйөөң таап келгенге. Кудайдын астына барган мезгилде сен ошол күйөөңө кылган кордугуң үчүн Кудай Тааладан кордук көрөсүң. Ошол эле учурда эркектер дагы аялыңа кылган кордугуң үчүн Кудай Тааланын астында кордук көрөсүң. Улуу жараткандын таразысы ушунчалык так. Улуу жараткандын таразысы ушунчалык түз. Эч ким эч жерден алданып калбайт. Ал деген сөз, сен бүгүнкү күндө аялыңа күч көрсөтүп, эртеңки күнү келген учурда аялың алданып калбайт, Алланын астына келген учурда. Жок, Алла Таала алып берет акыңды.
Ошол эле учурда аялынан кордук көргөндөрү келген учурда кээ бирки зөөкүр аялдар силер эсиңерге келгиле, силерде кыяматка келген учурда күйөөңөр алданып калбайт. Акыңарды алат. Болгондо дагы эселеп алат. Мына ушундай бир оору деп жогору жакта айттым биздин коомчулукта. Бул оору кадимки инсандын денесине орношуп, ошол инсанды жеп жок кылгандай эле биздин коомду дагы жок кыла турган чоң апааттардын бири бул үй бүлө ичиндеги болгон келишпестик жана үй бүлө ичиндеги калыптанып калган зомбулук. Бул зомбулукка кимдер кабылат дегенде, басымдуу бөлүгү аялдар, анан жаш балдар, анан эркектер. Эгерде биз ушул маселеге бүгүнкү күндөн тартып көңүл буруп, ар бир үй бүлөлүк жоопкерчиликтерди, милдеттерди окуп үйрөнүп, ар ким өз ролуна ээ болбосо, анда бизде жакын арада мына ушул көрсөткүч тескерисине айланат. Биринчи орунга эркектер чыгат, анан балдар калат, анан аялдар түшөт. Себеби дегенде биз Европа коомчулугунан ушул нерсени көрүп келатабыз. Мыйзамдар дагы ошого ылайыкташып кетип атат. Акыркы мезгилдеги чыккан мыйзамдар, чыкканга даярданып аткан мыйзамдардын бири дагы ушул нерсеге алып кетип атат. Мына ошол үй бүлө ичиндеги зомбулуктун алдын алуу боюнча жаш балдардын жана аялдардын укугун коргоо, аялдардын укугу жана жаш балдардын укугуна тиешелүү мыйзамда ушундай даярдалып аткан ошол Ыйман Нуру фракциясынан келген депутат Айымдын Ашимова дегендин даярдаган мыйзам долбоору ушул нерсеге алып баратат. Эгерде кайсы бир үйдө, эгерде эркек бир туура эмес иш кылып алган болсо, ошол туура эмес жасаган иши үчүн арыз түшкөн болсо, эркекти көчөгө сүрөп чыгарып коюу мыйзам келет. Ал каяктан келген мыйзам? Ал эмнеге алып барат? Эмне жыйынтык берет? Мына ушундай кадамдар аркылуу эртеңки күнү бизде Кыргызстанда эң зордук, мындай зомбулукка кабылгандар эркектер болот, анан жаш балдар болот, анан аялдар болот. Балким ушундай болгон мыйзамдардын артында келип туруп, эң катуу кордолгондор эркектер болот, анан балдар болот, анан мышыктар болот, анан иттер болот, анан койлор болот, анан жапайы айвандар болот, анан эмне болот, анан аялдар болуп калышы да мүмкүн. Муну айтты дейсиңер анан. Ошондуктан мыйзам деп эле көрүнгөн нерсени кабыл ала бербестен, бул маселеге кичине сергегирээк дагы эмне кылышыбыз керек, көңүл бурушубуз керек. Урматтуу жамаат, мына ушундай болгон кесепет бул коомду жеп жок кылып, эртеңки күнү мындай улуттук деградацияга жеткирет. Мамлекет алсыздайт. Коом ыдырайт. Ушундай болгон учурларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы алгач пайгамбар болуп келгенден кийин коомдун ичиндеги болгон кайсы бир ыңгайсыз көрүнүштөрдү байкаган учурда элди жыйнап, элди топтоп келип туруп, анан кийин элге кайгылуу айтат эле. Ма балу кауми аквамин яф'алуна каза ва каза. Бул кайсы бир туура эмес ишти жасап койгондугу үчүн, кайсы бир туура эмес кылыкты көрсөтүп койгондугу үчүн, кайсы бир туура эмес ишке барып койгондугу үчүн аларды жектеп, аларды эсепке алып, мынандай кылып койгон адамдардын абалы жөнүндө эмне дейт экенсиңер, биз кайка кетип атабыз деп аларды эмне тескеп турчу эле. Бул эмне дегенде, урматтуу жамаат, бүгүнкү күндө биз эмне кылып калдык? Баягы демократия, каждый хочет, каждый делает что хочет дегенде кылып туруп, ошондой түшүнүккө келип алдык. Биз эмне ар бирибизде өзүбүзчө мамлекетте жашайбызбы? Ар бирибизге өзүбүзчө территория берилип, өзүбүзчө мамлекет автобус жүргүзүп берип, өзүбүзчө ар бир адамга өзүнчө бир жолдорду куруп бердиби? Жок, биз бир мамлекетпиз, биз бир коомбуз, биз бир элбиз. Менин көчөдөгү өзүмдү кандай алып жүргөндүгүм башка бирөөгө түздөн-түз таасирин берет. Анын өзүн алып жүрүүсү мага таасирин берет. Натыйжасында анан кийин биз бүгүнкү күндө кайсы бирөөнүн жасап аткан туура эмес ишин ал өзү билет деп жооп берет деп коюп кол шилтегенге өтүп алдык. Мына ушунун өзү кесепеттин башталышы. Эгерде көчөгө чыксак, көчө бул баарыбыздыкы. Мына ошол баарысы жүргөн жерде баарысы
милдеттүү түрдө башка бирөөгө зыян жеткирүүгө эмне тыюу салынат аларга. Милдеттүү түрдө. Жүрүм туруму менен, адеп ахлагы менен, өзүн алып жүрүүсү менен, керек болсо кийинүүсү менен, жада калса боенуусу менен дагы эмне, эгерде адамдарга зыян алып келе турган деңгээлде болсо, мына ошол нерсе токтотулуш керек. Ал нерсени адамдар өздөрү мындай айтканда жалпы норманы ар бир акылдуу бышып жетилген адам байкай алат. Кайсыл нерсе зыяндуу? Айталык, бүгүнкү күндө көчөдө эки жаш туруп алып, бойго жетип калган, бири-бири менен ыкташып, кучакташып, эл өтүп аткан жерде өбүшүп туруп алышат. Башка жер калбагансып. Мына ошол мезгилде барып, аларга түз айтуу бул эрдик. Сен могу айванчылыгыңды тетияка кирип алып туруп, эмне кылсаң кыла бергин. Оозунан өбөсүңбү, бутунан өбөсүңбү, башка жеринен өбөсүңбү, ошактан өбө бер. Бирок сен иттигиңди могу көчөдө кылба деп айтканга эмне кылыш керек? Ар бир адамда эрдик ошого жеткен күч болуш керек. Эгерде ошол нерсеге алсыздык кылсаң, анда эртең сенин кызың ошондой кылат. Сенин балаң ошондой кылат. Бул турган эле нерсе. Ошондой эле көчөдө 6 санын ачып алып, тетиги эң бир эч кимдин көзү түшпөй турган жерге чейин ачык кылып алып, көйнөк кийип кыска. Анан кийин көкүрөгүн түшүрүп келип туруп, тетиги айтканга да тилиң барбайт. Оор жерлерге чейин ачып алып көчөлөп баскандарды айтыш керек. Сен мондой болуп баспа. Айтпайсыңбы? Эртең кызың ошентип баскысы келет. Эркектер, эркек балдар мунул жерине томоо салып, кулагына томоо салып, ар кандай болуп, кыздарга окшоп, прическа жасап басканга өтүштү. Мына ошол нерсени айтыш керек. Сен эркексиңби? Эркектей болгондо эле айтыш керек. Ничего подобного деш керек. Сен укугуңду жыйыртпа. Сен үйүңө киргин дагы ошондой ишиңди кыла бергин. Бирок көчө биз бардыгыбыздыкы. Көчө баарыбыздыкы. Ал көчөдө менин балам жүрөт, менин кызым жүрөт, менин жакыным жүрөт, менин өспүрүмүм жүрөт, менин кичинекей бөбөгүм жүрөт. Ошол нерсени көргөн мезгилде алардын кабылдоосун, алардын дүйнө таанымынын калыптанышы кандай кооптуу жана кесепеттүү жолго кетип аткандыгын ар бир жаран билиш керек. Мына ошондуктан бул жерде биз айтып аткан коомдук ооруларга келген учурда ар бирибиз сергек болбосок, анда коомду биз ооруга кабылдырып, мына оору аркасынан биз өзүбүз дагы коом менен кошо чогулууга биз барабыз. Ошондуктан биз болгондой эле айтышыбыз керек. Кайсы бир нерсе арамды эле айтышыбыз керек. Коркпошубуз керек ал арамды арам деп айтып коюудан. Бизде кээ бирки чоңдорубуз дагы ошол нерсени айткандан коркуп калышты. Арамды эмне үчүн арам деп айткандан коркосуң? Адалды адал деп эле айт. Адал, ал тебедегинде жакшы, ал туура, ал пайдалуу. Арамчы дегенде ал зыяндуу, ал кесепеттүү, ал жаман нерсе. Кыргыздагы уят, убал деген нерселерди көбүрөөк айтышыбыз керек болуп атат. Эгерде ошол уят менен убалды, жакшы менен жаманды, күнөө менен соопту, арам менен адалды бүгүн ачык айтып ошол нерсени жеткирбесек, анда эртеңки күнү биз коомдун колунан кармап сактап калуу мүмкүнчүлүгү калбай калат. Мына ошол кесепеттердин бири бүгүнкү күндө биз эмне кылдык? Балдарыбыздын, аялдарыбыздын деги эле үй бүлө ичиндеги болгон жалпы зомбулукту эмне кылып алдык? Биз калыптандырып алдык. Албетте мунун себеби бир гана мен айтып аткан нерсе менен чектелип байланып калбайт. Буга дагы толтура башка себептер бар. Мунун ичинде болгон тарбиясыздык, боштук, көзөмөлсүздүк, окутуунун алсыздап кеткендиги, мектептерде 12 жыл, 11 жыл мектептерде окутабыз, бир дагы үй бүлөлүк баалуулук жөнүндө сөз болбойт. Университетте 5 жыл, 6 жыл окутабыз, ал жерде бир дагы үй бүлөлүк баалуулук жөнүндө аялдардын урматы, алардын кадыры, алардын сыйы, эркектин урматы, эркектин оорду, эркектин салмагы, эркектин кадыр сыйы эч нерсе окутулбайт. Биз бүгүнкү күндө эсептин кадырын билебиз, бүгүнкү күндө биз таштын кадырын билебиз, бүгүнкү күндө биз пулдун кадырын билебиз, бирок эркектин кадырын билбейбиз.
Бизде ушундай бир аялдар пайда болду. Эркек болсо ары турсун, ары ойносун. Менде акча бар, акча менен чечип алам дегендер пайда болду. А бүгүнкү күндө ушундай бир эркектер пайда болду. Ушул аялдын ал керек болсо наскери алмаштырам дегендер пайда болду. Ана сенде каякта калды сенин адамдык ордуң? Сен каяктан түшүп калдың мынчалык? Сен кичине кармак болгон акчаңа, кичине ээлеп койгон кызматыңа чиренип атасыңбы? Билип койгон Алла Таалам мындан ушундай кыл suurugандай алып коет. Билип койгон, эсиңе түйүп койгон, кыл suurugандай алат сенин кызматыңды дагы, бийлигиңди дагы, күчүңдү дагы, акчаңды дагы, дүйнөңдү дагы, керек болсо жаныңды дагы ошентип suurагат. Андан кийин эмне болот дегенде, анан сен суракка келесиң. Эмне жөнүндө сурабасың дегенде, эркек өзүнүн аялы үчүн ошондой суралат, өзүнүн балдары үчүн ошондой суралат. Аял өзүнүн күйөөсү үчүн, өзүнүн балдары үчүн ошондой суралат. Бирок билип койгула, ошондой суракка жеткенче чейин Алла Таала өзүнүн эсебин эртелетип койсо, ошонун жазасын сен бул дүйнөдөн аласың. Ошонун жазасын сен бул дүйнөдөн табасың. Себеби дегенде, андан башка сенде жол калган жок. Себеби дегенде, каттуу эсептен башкага сен жыйынтык жасаган жоксуң да. Каттуу эсеп гана сага жыйынтык берет. Башка эсеп жол калбай калат. Выбор жок, тандоо жок. Ошондуктан биз айрыкча үй бүлө маселесине келген учурда аял эркектердин укугу деп кыйкыра бербестен, аял эркектердин милдети деп, жоопкерчилиги деп сөз кылышыбыз керек. Качан эркек өзүнө тиешелүү болгон аялдын астындагы жоопкерчиликтерин, милдеттерин так аткарган болсо, аялдын укугу так орундалып калган болот. Ошол эле учурда аялдардын дагы эркек алдындагы укугу дей бербестен, эркек алдындагы болгон жоопкерчилик менен милдетин үйрөтсөк, ошолор эркектин алдындагы укук менен жоопкерчилик менен милдеттерин так аткарган болсо, эркектин укугу орун тапкан болот эле. Балдарга тиешелүү болгон маселеде, балдарга мамиле тутууга келгенде биз өтө эле эмне болдук? Кайдыгер болдук. Бизде ушундай түшүнүк бар, ата-эне баланын үстүнөн укугу бар деп ойлойбуз. Жок, эсиңе келгин, баланын дагы ата-энесинин үстүнөн укугу бар. Айрыкча көп балалуу үйлөргө келген учурда кээ бир ата-энелер билбестиктен, өздөрү да байкабастыктан сезимини алдырып, бир баласына болгон сезимин өзгөчөлөп көрсөтүп алат. Байкатып алат башкаларга. Качан башка балдар ошол ата-эненин жалгыз бирөөсүнө же арасында балдардын арасында экөөсүнө же кызына же баласына болгон атанын өзгөчө сезимин, апанын өзгөчө сезимин байкап калса, алар өзүнөн өзү эмне болуп баштайт? Өздөрүн чүнчүтүп баштайт. Себеби дегенде, мен үйдө ашыкча эле бирөө экенмин, жөн эле келип калган экенмин да деп. Ал эми кечээ 5-микрорайондо болгон окуяда, ал жерде угушубузга караганда бирөө өгөй кызы болуп, бирөө өз баласы болуп, ошондой үй бүлөлөр да жок эмес арабызда. Мына ошондой сен үй бүлө алып аткан, биз экинчи үй бүлө куруп аткан мезгилде, анын балдары менен кошо кабыл алып аткан мезгилде сен терең ойлон. Ошол нерсеге сен жоопкерчилигиң жетеби? Ошол нерсеге күчүң жетеби? Аны урматтаганга, ага мээрим төккөнгө, аны канатыңа имерип калкалаганга күчүң жетеби? Анда бар. Жетпейби? Ага сен заране өзүңө баа бер. Күчүң жетпей турган болсо алыс бол ал нерседен. Вот ошондой нерсеге баа бербегендиктен жанагындай кесепеттүү окуялар болуп атат. Ошол нерседе адам, эркек өзүнүн бир эле жери менен ойлонуп калгандыктан, башка жери менен ойлонбостон. Анын кесепети моундай кейиштүү окуялар менен бүтүп атат. Биз кайсы бир окуяга биз баа бергенден алыспыз. Аны териштирчүлөр, ошол иликтөөчүлөр баа берсин. Бирок бүгүнкү күндөгү биз көрүп келген, угуп келген окуялар, далилдүү көрүнүштөр, чыккан ыр-чырдын болуп кайталанып турушунун өзү бизге жетиштүү далил болуп бере алат. Эмне дегенде, бүгүнкү күндө биз балдарыбыздын тарбиясына келген учурда ушундай бир кайдыгерге айландык. Алсыздарга айландык.
Биз окугубуз да келбейт, үйрөнгүбүз да келбейт. Биз мени убактылуу алаксыткан нерсе менен гана алек болгону жакшы көрүп калдым. Бир аз телевизор карап коюш керек, анан бир аз телефон карап коюш керек, анан бир аз ат чаап коюш керек, анан бир аз машина айдап коюш керек, анан бир аз бильярд согуп коюш керек, анан бир аз кафеге отуруп чай ичип коюш керек, анан бир аз барып талкабат этип каяктагы колуңан келбеген саясатты сөз кылып коюш керек. Эмне кереги бар ошонун баарын? Эмне кереги бар? Сен бул жакта балаң сени карабай атат, кызың апасын укпай атат, катының сени урматтабай атат, күйөөң сени сыйлабай атат. Sen ne gereksiz нәрсе менен алексиң? Сен өзүңө көңүл бур да. Аялсыңбы? Аялдай өзүң милдетиңе, жоопкерчилигиңе көңүл бур. Эркексиңби? Эркекте өзүңдүн жоопкерчилигиңе, милдетиңе көңүл бур. Эгерде ар ким өз ролунда туура ойногон болсо, кино сонун чыгат. Ар ким өзүнүн ролунда так туура ойносо, кино сонун чыгат. А бирок ошол актер жакшы эмес болсо, эч ким көргүсү келбеген киного айланат. Мына ошондой эле силер үйүңөрдүн ичиңерде ошондойсуңар. Ата атадай ролун ойносун. Эне энедей ролун ойносун. Бала баладай, кыз кыздай ролун ойносун. Мына ошол мезгилде сиздин үйүңүздөгү кино сонун чыгат. Бактылуу, таалайлуу, ынтымактуу, бири-бирине жылуу, мээрим төккөн, бири-бирин аяган, бири-бирин издеген, бири-бирин сураган. Мына жашоо ушул. Жашоо үчүн көп деле чоң таланттын, чоң бир түйшүктүн кереги жок. Жөнөкөй, жашоону жөнөкөйлөштүргүлө. Жашоо ушунчалык сонун, жашоо ушунчалык таттуу, жашоо ушунчалык кооз. А бирок аны татаалдаштырган, аны кайгыга айланткан бул бизбиз. Биз кылабыз ошол нерсени. Урматтуу жамаат. Үй бүлөлүк зомбулукту келген учурда ар кандай мыйзамдардын, ашыкча бир машакаттуу адамдардын жашоосун огош бетер, андан бетер анын татаалдаштырып, эркек менен аялды бири-бирине маймылдай кылып тытыштырып кое турган мыйзамдардын кереги жок. Таптакыр анын кереги жок. Үй бүлөлүк жашоого келген учурда болгону түшүнүк, андан кийин ар ким өзүнүн жоопкерчилик милдеттерин так аткаруусу, бүттү маселе. Мына ошондой балдарга туура эмес мамиленин бири катары биз бүгүн эмнени айтып өтсөк болот? Курандагы келген Жусуп пайгамбардын балдары менен Жакып пайгамбардын балдары менен болгон окуялардын бири Жусуп пайгамбардын тарткан азабы. Мына ушул бизге чоң сабак болуш керек. Себеби дегенде Жакып пайгамбар алейхиссалам өзүнүн балдарынын арасынан бир балага өзгөчө көңүл буруп, анан ошол кесепетинен башка балдары атасын жек көрүп, натыйжасында мына ошол бир тууганы Жусупту алып барып талаага таштап, бөрүлөргө, өткөн кеткенге жем катары ыргытып, эптеп ошол атасынын көңүлүн өздөрүнө бурдургусу келишкен. Натыйжасында билесиздер, мына ушул үйдүн ичиндеги болгон көйгөй кантип Жакып пайгамбарга сезилгендигин Алла Таала Жусуптун оозу менен мындай деген сөздү айтат: "Инни раайту ахада ашара каукабан ваш-шамса вал-камара раайтухум ли сажидин" деп атасына айтат. Жусуп жаш кезинде ушундай түш көрөт дагы, түшүндөгү көргөн түшү: "Атаке, мен түшүмдө 11 жылдыз көрдүм, анан күн менен айды көрдүм, баарысы эле келип мага баш ийип жүгүнүшөт" деген. Ошол мезгилде муну байкап калган, өзүнүн тарбиясында бир аз катачылык кетирип алгандыгын сезген ата Жакып пайгамбар Жусуп баласына мындай дейт: "Балам, ушул нерсени мына агаларың айтпай эле койчу" дейт. "Ушу агаларың айтпай эле койчу ушул түшүңдү" дейт. Ошол мезгилде сен айтпай койгонуң дурус болот. Себеби дегенде сага кайсы бир айла амал жасап коюшу мүмкүн. Себеби дегенде алардын ойлогон айла амалына шайтан жардамчы болуп калат да. Шайтан жардамчы болгон болсо, булар ошондой жаман ишке барып коюшу мүмкүн, сага байланыштуу ишке. Деп не кылат? Жыйынтыгына келген учурда баарыбызга белгилүү болгондой, Жусуп пайгамбарды
болочок пайгамбарды кичинекейинен бир туугандары эмне кылат, атасынан сурап, атаке ушу Жусуп деле биз чоңоюп калды, кичине эми кол арага жарап, биз менен мындай аңчылыкка чыкса, аңчылыкка чыгып, биз тиги кийикти, тиги коёнду же түлкүнү кубалап кеткен учурда жок дегенде ошол жердеги азык ашыбызды карап туруп отуруп турат да деп эмне кылышат, суранышат. Бирок ага карабастан Жакып пайгамбар баласынан чочулап, жок, силер андай дегениңер менен карышкырга жем кылып баламдан айырып койбойт бекесиңер деп эмне кылат, чочулайт. Анан балдар айтат, жок атаке, кантип эле биз баардыгыбыз мына 11 бала шагырап турабыз. Анан баарыбыз келип алып туруп, анан сен жакшы көргөн балаңды жок кылып кое бер деди. Анда биз жоопкерчиликти алып катачылыкка кириптер деп өзүбүздү санап калат экенбиз да деп кайра атасынын намысына тийишет. Анан атасы аркасынан макул деп кошуп берет. Натыйжасында алар эмне кылышат? Алып барып, ошол чындап эле карышкырга жем кылгысы келген учурда арасынан акылдуурагы чыгып айтат, жок, карышкырга таштаганча муну кудукка таштагыла, ошол жерден суу издегендер келип таап алган болсо көтөрүп өздөрүнө бала кылып алып кетет дейт. Натыйжасында биз эмнени көрө алабыз бул окуядан? Эми окуя абдан чоң окуя, бирок ала турган сабак эмне дегенде, ата-энелер балдарына туура эмес, тең таразы мамиле тутпаса, тең таразы аларга сезимин арнабаса, тең таразы аларга баягы кайрылып иш тутпаса, балдар өз ара эмне өздөрүнчө чечим чыгарып алат. Туура сиздин ичиңизде балдарыңызга жалпы сезимиңиз окшош эле, бирок алардын көз алдында сиз эмне кылдыңыз? Буга өзгөчө сүйлөдүңүз, буга өзгөчө көңүл бурдуңуз, буга өзгөчө күлдүңүз. Мунун кичинекей нерсесине күлөсүң, мунун болсо жакшы жапкан нерсесине же жакшы айткан сөзүнө да маани бербейсиң. Бул учурда эмне болот дегенде, тиги бала өзү чечим чыгарат. Мен канчалык ордум бар экен деп. Атамдын алдында, апамдын алдында. Натыйжасында сиздерге ата-энелер, урматтуу ата-энелер, ошолдой балдардын ортосунда болгон адилетсиздиктен абайлаш үчүн эң оболу катуу сиздерге эскертүү: эч качан кайсы бир баламды, ушул баламды жакшы көрөм да, ушул баламды деп башка балдардын көзүнчө айтпагыла. Угузбагыла ал нерсени. Эгерде ошондой айткыңар келип атса, аны өзүнчө бир жака алып барып алып, сыртта жетелеп жүрүп, машина менен бир жака бараткан учурда, же бир өзүңөр жалгыз үйдө калып калган учурда айткыла ага. Анан баарын көзүнчө ага эмне балама сүймөнчүктүү көрүнөм деп, Алла менин сүймөнчүгүм болуп калсын деп. Туура балдар да аргыл болот. Кээ бирки балдардын мүнөзү татаалыраак болуп калат. Кээ бирки балдар анча-мынча айтканды укпай калат. Ошол бала сөздү укпай калгандыгы үчүн ал бала айыптуу эмес да. Ал бала укпай атса, эмне үчүн укпай аткандыгына көңүл буруңуз да. Андагы болгон бир айыпта дагы экинчи айыптап келип кошосуз, натыйжасында сиз биротоло баланы колдон чыгарасыз. Анан бала эмне кылып баштайт? Сизде түздөн түз сизге эмне каршы чыга баштайт. Таптакыр укпачуу болот. Керек болсо сизге айып такчуу болот. Керек болсо сизди акылсызга эмне кылат? Дооматка жыгат, акылсыз деп санабай баштайт. Сизди болсо кээ бирде зөөкүр деп коет. Мына эртеңки күнү ошол ашым алып келген мыйзам болуп калса, ошол балаңыз арыз жазып койгон болсо, сизди көчөгө эмне кылып коет? Чыгарып коет. Ошондуктан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу жалпы угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды, бирок сиздерге мен сунуштайт элем, интернетке кирип, ошол үй бүлө зомбулугуна алдын алуу боюнча ата эне жана баланын укугун коргоого долбоор катары сунушталып аткан мыйзамга көңүл буруп коюңуздар. Ошол мыйзам эгерде өтүп кетсе, бул коомго келген бир апаат болот. Эгерде анын алдын алып, коом ошол нерсеге эмне өзүнүн туура баасын берип калса, бул нерсе биз бир канча үй бүлөлөрдү эмне кылабыз, тескерисинче. Ооба, ызычуу бар үй бүлөлөрдө. Бирок ошол мыйзам келип эле калса, ызычуунун бардыгы жакшынакай болуп, анан оңолуп кетебиз деген нерсе жок. Тескерисинче андан 5 бетер эмне кылабыз? Биз көйгөйдү чоңойтуп алабыз. Андыктан сиздер менен бизге бөлүнгөн убакыт бүткөндүктөн, урматтуу жалпы угармандар, көрөрмандар, сиздер менен кийинки берүүлөргө чейин аманчылыкта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.